Саламатсыздар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер менен Элтер Билим Илим каналы жана мен Тимур сиздерди ЖРТга даярдоого жардам беребиз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз бул колонкалар жана ошондой эле ЖРТдин жалпы мисалдары болуп саналат. Анда биринчи мисалды көрсөтүп өтөлү. Биринчи мисалыбыз, эгерде бизде 3 даражасы x кошулган 3-түн квадраты барабар 6-нын квадраты болсо, анда буну биз колонка экен, x деп биринчи колонкабыз, ал эми экинчи колонкабыз 2-ге барабар экен. Ушундай жерлерде 2 колонка берилсе, биз бул жерден дароо карашыбыз керек. Берилишинен биз x'ти табышыбыз керек. Ал эми x'ти табыш үчүн биз чыгарып алалы 3-түн даражасы x барабар. Бул жерде турган белгисизи жокту биз барабарчылыктын оң жагына дароо өткөзүп берели. Өткөзсөк 6-нын квадраты кемитилген 3-түн квадраты барабар 6-нын квадраты бул 36 барабар. Анда 36 кемитилген 3-түн квадраты бул 9-га барабар. 36-тан 9 кемитсек 27-ни алабыз. 27-ни алабыз. Эми 3-түн даражасы x барабар 27 деген бизде теңдеме пайда болду. Анда биз ушундай даражалуу теңдемелерди чыгарып аткан учурда биз негиздери деп ушул санды айтабыз 3-тү. Анда ушул негиздери окшош кылып алышыбыз керек. Анда чыгарабыз теңдемени. 3-түн даражасы x барабар. Ал эми 27 бул 3-түн канчанчы даражасы, ошону билишибиз керек. 27 бул 3-түн 3-чү даражасы, анда ошону жазып алалы. 3-түн 3-чү даражасы деп жазып алабыз. Анда эгерде даражалары бирдей болуп турган болсо, анда биз даражаларын гана салыштырып коебуз деген бизде эреже бар. Анда бул жерде негиздери окшош болгондуктан байланыштуу x барабар 3 болот дагы биздин жообубуз 3 болуп чыгат. Анда x'ин ордуна 3'тү койсок, анда a колонкасы чоң, анда a колонка чоң, b колонка 2 болгондугуна байланыштуу. Анда номер 2-нчи мисалды карап өтөлү бүгүнкү темабыздын. Номер 2-нчи мисалыбыз 0,2. Эгерде a колонкабыз b колонкабыз тамырасында 2 бөлүнгөн 10. Ушундай бизде колонкалар ЖРТда өтө эле көп кездешет, ошондуктан ушул мисалды чыгарууну үйрөтүп коелу. Анда бул жерде тамыр астында 0,2, бул жерде тамыр астында 2 бөлүнгөн 10 болуп турат. Биринчи эле бизге салыштырууга тоскоолдук кылган бул тамыр деген белги болуп саналат. Ошондуктан тамырдан кантип айрылып алсак болот, тамырды кантип жоготуп жүрсөк болот. Анда биз карап көрөлү. 2 колонканы тең биз квадратка көтөрсөк, анда бул квадрат менен тамыр кыскарып кетет. Анда биринчи колонкабыз 0,2 болуп калат. Ал эми экинчи колонкабызды квадратка көтөргөн учурда биз алымындагы, бөлчөктүн алымындагы, бөлүмүндагы көтөрүшүбүз керек. Алымындагы жана ошондой эле бөлүмүндагы көтөрүшүбүз керек. Анда тамыр астында 2-нин квадраты, бул жерде квадрат менен тамыр жоюшуп кетет, анда 2 калат. 10-дун квадраты бул бизде 100гө барабар. Ушундай болуп калды. Барабарсыздык биринчи колонкабызда бул 10-дук бөлчөк, ал эми экинчи колонкабызда жөнөкөй бөлчөк. Анда биз 10-дук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө айландырып алсак болот, же болбосо жөнөкөй бөлчөктү 10-дук бөлчөккө айландырсак болот. Анда мына биринчи колонкабызды биз жөнөкөй бөлчөккө айландырып алалы. Анда 0,2 бул 100-2ге барабар. Анда бул жерден көрүнүп турат. 2 колонка бири-бирине барабар. Анда жообу ВС болуп саналат. Бул номер 2-нчи мисал. Номер 3-нчү мисалды карап өтөлү. Номер 3-нчү мисалда 0,36x барабар 0,16y болсо, анда x бөлүнгөн y канчага барабар. Эгерде бизге ушундай даражалуу теңдеме берилсе, 0,36 даражасы x барабар 0,16 даражасы y жана ушундай болсо, анда x бөлүнгөн y-ти табышыбыз керек экен. Бул тесттик мисал. Анда даражаларын дароо эле биз бирдей кылып алышыбыз керек.
0,36 деген бул 0,16-нын квадраты болуп саналат. Анда биз 0,16-нын квадраты деп жазып алалы. 0,16-нын квадраты бизде 0,136 берет. Эгерде даражаны мындай бир санды даражага көтөрүү үчүн анда даражалары көбөйтүлүп кетет. Анда бул жерде турган даражасы x менен 0,16-нын квадраты көбөйтүлүп кетет да бизде 2x берет. Бул жагыбызда 0,16 y. Эми бул теңдемебизди карап көрөлү. Негиздери окшош болуп калды. 0,16 бул жакта да 0,16 болуп турат. Анда биз негиздерин алып коюп эле биз даражаларын салыштырабыз. Даражаларын салыштырсак 2y барабар 2x барабар y болуп калат. Эми биз y-ди таап алдык. Y-тин жообу бул 2x экен. Анда бизден сурап аткан y-ке келип туруп, y-тин ордуна биз 2x-ти коюп чыгабыз. Анда коюп чыксак x бөлүнгөн y-тин ордуна биз 2x-ти коебуз. Бул жерде турган коюп чыксак анда 2x барабар x менен x-тер кыскарып кетет. Алым менен бөлүнүп турган x-тер кыскарса, анда алымында 1, бөлүмүндө 2. 2ден 1 бул биздин 3-чү мисалдын жообу болуп саналат. Же болбосо эгерде бизде ушундай жөнөкөй бөлчөк жок болсо жообубузда, анда ондук бөлчөк сөзсүз түрдө болот. Ондук бөлчөктүн жообу бул 0,15. Бул 3-чү мисалдын жообу болуп саналат. Сиздерге сабактарыбыз түшүнүктүү болуп жаткан болсо, анда номер 4-чү мисалды карап көрөлү. 4-чү мисал бул жерде 2 даражасы 0,16 2-дин даражасы 0,14 деген бизде 2 колонка болсо, эгерде бизде ушундай жөнөкөй эле сандар даражасы 0,16 бул жагында даражасы 0,14 деген бизде натуралдык эмес бөлчөк сандар келип калса, эмне кылабыз? Эгерде бөлчөк сандар келип калса, биз негиздери окшош болуп калса, 2 менен 2, анда экөөнү кыскартып берсек, анда биринчи колонкада 0,16 калат, ал эми экинчи колонкада 0,14. Анда экөөнү салыштырып коебуз, жөн эле салыштырып койсок, 0,16 чоң 0,14төн, анда жообу А болуп саналат. Номер 5-чи мисалды карап өтөлү. Номер 5. Эгерде 0,15 дейт, бул жагы даражасы 6, 0,15 даражасы 4. Ушул эки мисалыбыз бири-бирине өтө эле окшош болуп саналат. Ушул эки нерсенин айырмасын түшүнүп алышыбыз керек. Биринчи, бул 4-чү мисалыбызда негиздери окшош болуп турат, жана ошондой эле негиздери бул 0дон чоң жана 1ден кичинекей сандар болуп турат. Экинчи колонкабызда бул 0дон чоң, 1ден кичинекей болуп турат. 0,15 деген 0дон чоң, бирок 1ден кичинекей. Ушул жерде айырмасы болот. 0дон чоң, мисалы x 0дон чоң, ал эми 1ден кичинекей. Ушул сандар 0,15, 0,1, 0,9 деген сандардын бардыгы бул 0дон чоң, бирок 1ден кичинекей сандар. Эгерде ушундай сандар болсо негиздери, анда даражаларын салыштырып атканда даражасы кайсынысы чоң болсо, ошонусу кичинекей болуп саналат. Анда бул жерде жообу Б колонка болуп саналат. Себеби 4 бул жерде бул жактагы А колонкадагы даражасы 6 экен. Экинчи колонкабыздын даражасы 4 болгондугуна байланыштуу кимисинин даражасы кичинекей болсо, ошол сан чоң болуп саналат. Анда Б колонка туура жооп болот. Ал эми 4-чү мисалыбызда негиздери 1ден чоң болуп аткандыгы үчүн даражаларын гана салыштырып койдук. Анда даражасы кимики чоң болсо, ошол чоң болуп саналат бул жерде. Ушул эки колонканын айырмасы ошол жерде 1ден чоң сандар болгондугуна байланыштуу. Анда номер 6-чы мисалды көрөлү. Номер 6-чы мисал бул жерде 0,2 даражасы 3, бул жакта 0,1. Анда бул экөөнү салыштырып өтөлү. Салыштырып кеткенде бул жерде айткандай эле, 5-чи мисалда айткандай эле,
Эгерде 0дон чоң сандар жана 1ден кичинекей сандардын бардыгы даражасы чоңойгон сайын бул сандарыбыз кичинере берет. Ошондуктан дароо эле Б кылып койсок болот, жообун Б кылып койсок болот. Ал эми бул мисалыбызды сиздерге ырастоо үчүн анда чыгарып өтөлү. 0,2, 10/2. Буну ондук бөлчөктү биз жөнөкөй бөлчөккө айландырып жазалы. Бул 10/2-ни берет. 10/2-нин кубу деп атат. Анда биз ушул жөнөкөй бөлчөктүн алымындагы кубка көтөрүшүбүз керек, бөлүмүндагы кубка көтөрөбүз. Көтөрсөк бул жерде 8, 2-нин кубу, ал эми 10-дун кубу 1000ди берет. Бул жакта колонкабыз жазып алалы 10/1. Эми көбөйткөн учурда биз кайсылаш кылып көбөйтүп, кайсыбысы чоң болсо ошол чоң болот деген касиетти карап өтсөк да болот. Кайсылаш көбөйтөбүз. Мисалы, биринчи колонкабыздын жообу 80 болуп калат экен. Экинчи колонкабыздын жообу 1000. Бул жерде 1000ди 1ге көбөйтөбүз, 1000 болот. Анда деле Б колонка чоң болот. Бул номер 6-чы мисал. Анда номер 7-чи мисалга өтөлү. Номер 7-чи мисалыбызда x-тин квадраты кемитилген y-тин квадраты барабар 14 дейт. X кошулган y 7 болсо, анда x кемитилген y, бул биринчи колонкабыз, экинчи колонкабыз 0 дейт. Мисалы, ушундай колонкаларда биз эмне кылсак болот? Бул жерде x квадрат кемитилген y квадрат барабар 14 дейт. Ал эми бул жакта x кошулган y барабар 7 дейт. Бизге ушул жерде турган x кошулган 7 бизге бекеринен берилген эмес. Бул жерде турган квадрат дейт. Анда бизде математикада мындай касиет бар, эреже бар. Квадраттардын айырмасы деген темада бир формула бар. Ал формула боюнча x квадрат кемитилген y квадратыбыз бул 2 кашак ажырап кетет. Ал x кемитилген y көбөйтүлгөн x кошулган y деген 2 кашак ажырайт. Ошондо биздики 14 болуп атат. 2 кашабыз көбөйтүүнүсү. Анда бул жерде турган x кошулган y 7 бар экен. Анда 7-ни канчага көбөйтсөк 14 болот. Бул только 2-ге көбөйтсөк 14 алабыз. Анда x кемитилген 2-биз, биринчи колонкабыз бул 2-ге барар экен. Анда 2 0дон чоң, ошондуктан А колонка чоң. Бул биздин жооп болуп саналат. Кийинки мисалыбыз номер 8. 8-чи мисалда А бөлүнгөн 32 же болбосо экинчи колонкабыз А бөлүнгөн 64. Ушундай номер 8-чи мисалдагыдай бизде А жөнүндө эч кандай маалымат жок. Аыбыз терс самбы, натуралдык самбы, бүтүн самбы, эч кандай маалымат жок. Ушундай учурларда биз мисалы Анын ордуна жөн гана 32-ни 64-тү коюп көрөлү. 64-тү койсок, 64-тү 32-ге бөлсөк, анда 2-ни алабыз. Ал эми бул жерде 64-тү 64-кө бөлсөк 1-ди алабыз. Анда А колонка чоң. Эми бизде А жөнүндө маалымат жок болгондугуна байланыштуу терс сандарды алып көрөлү. Мисалы -64-тү алсак, анда бул жагыбыз -2. Ал эми бул жакка -64-тү алсак -1. Анда биз билебиз, терс сандардын кайсынысы коэффициенти кичинекей болсо, ошол сан чоң болот. Анда -1 бул жакта чоң. Биздин ушул 8-чи мисалыбызда чоң же кичинекей деген эки жоопту алгандыгына байланыштуу жооп Г болуп саналат. Бул 8-чи мисалдын жообу. Номер 9-чу мисал. Бул жерде катыш же болбосо пропорция деген тема боюнча мисал берилиптир. Мисалы S бөлүнгөн R бөлүнгөн T барабар 5 бөлүнгөн 6 бөлүнгөн 7. Эгерде ушундай болсо, анда S кошулган R кемитилген T барабар 8 болсо дейт, анда R'ди тап дейт. Эгерде биздин 9-чу мисалдагыдай бул жерде S-тин R'ге болгон катышы жана R'дин T'га болгон катышы берилиптир. Алардын катыштары ушул сандарга барабар экен. Анда көп ойлошу мүмкүн. S бул жерде 5-ке барабар.
Ал эми r 6-га барабар, t 7-ге барабар деп ойлош мүмкүн, бирок ал жерде көп чоңдогон катачылык бар, себеби алар таап атканда алар бири-бири менен кыскарып жатып, анан ушул сандарга ээ болгон. Анда мисалы s-ти биз s-ти жазып атканда s-ти биз 5x деп бир башка эле тамганы киргизип алсак болот. Анда r бул 6x-га барабар, ал эми t бизде 7x-га барабар деп алсак, ушул барабарсыздык туура болуп саналат. Эми бул жерге s-тин ордуна коюп чыгалы. Коюп чыксак 5x кошулган r-дин ордуна 6x-ти коебуз. Ал эми t-нын ордуна биз 7x-ти коелу. Барабар 8 келип чыгышы керек экен. Анда 5x-ти алсак, 5x-ка 6x-ти кошсок, биз 11x алабыз. 11x-тан 7x кемсек 4x алабыз. 4x барабар 8. X-ти тапсак, 8-и 4-кө бөлөбүз, бул 2-ни алат экенбиз. Биздин x-тин жообу бул 2 экен, бирок бизде r-ди сурап атат. R деген тамга өзгөрмө канчага барабар деп атат. Ошондуктан r-дин ордуна алып келип коебуз x-ти. X-ыбыз 2-ге барабар экен, анда бул жерде турган 6x-тин ордуна, x-тин ордуна биз 2-ни коебуз. Анда 6-ны 2-ге көйтөбүз. Көтсөк 12-ге барабар экен. Анда биздин жооп r барабар 12. Бул биздин жооп болуп саналат. R 12-ге барабар. Кийинки мисалыбыз графика түрүндө берилиптир. Номер 10-чы мисал. Бул жерде x, y огу берилиптир. Жана бизге квадрат берилиптир мындай. Жана координаталары 1, анан 0 дейт. Бул жерде b точкасы, бул жердеги чекит d экен, бул жердеги чекит s. С-нын координаталары m жана n. D-нын координаталары 1 жана 3. A, B, S, D бул квадрат. Анда m кошулган n канчага барабар? Бизге ушундай графика түрүндө квадрат берилиптир. Бул жерде турган A, B, S, D бул квадрат экен. Квадраттын биз билебиз бардык жактары бири-бирине барабар. Анда биз бул b-нын координаталарын жана ошондой эле s-нын координаталарын табышыбыз керек экен. Бул жерден таба алалы. Мисалы бул 3, бул жакта y-нын координатасы 0 экен. 3төн 0-ду кемитсек 3. Анда бул квадраттын бардык жактары 3-кө барабар. Анда бул жакта x-ти таба алалы, b-нын координатасын. X-ыбыз бул жерде 1 экен. 1-ге 3-тү кошсок 4 алабыз. Анда m барабар 4-кө барабар. M-ыбыз 4-кө барабар. Мына 1-ге кошобуз 3-тү. Анда 4 алабыз. Ошентип биз m-ди таба алдык. Бул s-нын координатасы. Ал эми n деп атат, n y-ыбыз. Ошондо бул жерде бийиктиктен жылган жок. Ошого байланыштуу d чекитинин y-и 3 болуп атса, анда s чекитинин y-и дагы тактап айтканда n-ыбыз дагы 3-кө барабар. Бул биздин жооп болуп саналат. Биздин жообубуз бул m кошулган n деп бул эки координатанын суммасын сурап атат. Анда суммасын тапсак m-дин ордуна 4-тү коебуз. N-дин ордуна 3-тү алып келебиз. Бул жакта турган 3-тү алып келсек, анда 7 деген санды алабыз. Анда бул биздин жооп болуп саналат. Номер 10-чы мисалдын жообу 7. Кийинки номер 11-чи мисалыбыз. Бул жерде x кошулган 1 бөлүнгөн x кемитилген 2 барабар 3 дейт. X-ти тап деген бизде тесттик суроо берилиптир. Бул жерде биз дароо эле кайчылаш көбөйтүшүбүз керек. Кайчылаш көбөйтсөк x кошулган 1 барабар 3x. Бул жерде турган 3 бул x-ка дагы көбөйтүлөт. Жана ошондой эле 3 2-ге дагы көбөйтүлөт. Анда минус 2 көбөйтсөк минус 6-ны алабыз. Эми 3x барларды бир жакка барабарсыздыктын, ал эми боштуктарды сол жагына өткөзөлү. Анда бул жакка знак менен плюс болуп өтөт. Анда 7 барабар бул жакка өтсө минус болуп өтөт. Анда 2x алабыз. 3x кемитилген 2x алабыз. Анда x-ти таап алсак, x барабар 7 бөлүнгөн 2, тактап айтканда 4,5.
3,5 деген жоопту алабыз. Биздин жообубуз 3,5. Бул биздин жооп болуп саналат. Номер 12-нчи мисал. 12-нчи мисалда бул бизге колонкалар берилиптир. Колонкаларда 1 бөлүнгөн 11. Бул биринчи колонкабыз. Экинчи колонкабыз 0,09. Ушул эки мисалды биз салыштырышыбыз керек экен. Анда салыштырып өтөлү. Бул жакты биз дароо эле биз жөнөкөй бөлчөккө айландырып алалы. Экинчи колонкабызды жөнөкөй бөлчөккө айлансак 100/9. Биринчи колонкабызда 1 бөлүнгөн 11 болуп турат. Анда биз бул сандардын алымдарын окшош кылабыз үчүн буну 9-а көбөйтө берели. Сразу эле көбөйтсөк 9 бөлүнгөн 99. Бул жакта экинчи колонкабыз 100/9 болуп турат. Эми бул жерде карайбыз. Алымдары окшош болуп турат 9-9. Эми бөлүмдөрүн гана салыштырабыз. Бөлүмү кайсыныкы кичинекей болсо ошол сан чоң. Анда биринчи колонкабыздын бөлүмү 99, экинчи колонкабыздын бөлүмү 100 болуп атат. Анда 9-ду 99-га бөлсөк чоңураак сан чыгат. Ошондуктан А колонкасы чоң. Номер 12-нчи мисалдын жообу А колонка. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү ЖРТга даярдануу соңуна келип жетти. Сиздер менен Элтер Билим Илим каналы жана мен Тимур болдум. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.